жоқ бізде. Эми бул жерде бул Аяшым китепканачы жакшы аракет кылыпсыз сиз. Жалпы китепкананын эмесин аткарып болуп, өзүңүз кошулуп аткарып сизге рахмат. Ушундай катышыш керек эле. Анын жандуу образ жаратыш керек эле. Сиздики жандуу образ бар да, сизге рахмат. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Эми жалпы айтканда ушундай болуп калды, бул жерди ушундай клубду, ушундай жерде өтүп өнүгүш керек да. Эми Алтынбектер келди. Алтынбектин күчү менен бул жерде өркеселер өтүп атат. Кыш ичи тынган жок. Бул зал тынган жок. Ишкана мекемелердин, мектептердин арасында өркесе болду ушул Алтынбектин демилгеси менен да. Алтынбекти билесиңер, дин, маданият, жана билим берүү баардык тармактар боюнча. Кылдыла деп эле турчу адам бул. Өзү келип кошулуп, мына аппараттарды карап, баардыгын эме кылып атат. Буларга туура түшүнөсүздөр. Анан дагы айтып койчу нерсе, бизге устав жаңыдан келди. Ушул уставда мурда айыл өкмөттөрдө буйрук чыккан болсо, азыр бизден буйрук чыгат. Кызматкаларга бизди жөнөтсөңүздөр. Макулдук бересиздерби, бербейсиздерби, ошону айтып туруп, макул болсоңуздар, макул жок болсо жок деп жазып берсеңиздер, анан биз өзүбүздүн көркөм кеңеште карап, ошондой кылганда биздин маданият өнүгөт да, айыл жер маданият өнүгөт. Эми дагы сөздү мен башка Турсунайга берип койсом, Турсунай сен келип жыйынтыктоо кишине айтып койсоң, себеби биз эмне кылып жүрөбүз, эмне болуп атат, документ иштери боюнча Турсунай бар. Анан биз официальный жыйын өткөн жокпуз. Ушундай эле сүйлөшүүлөр болуп атат. Сиздерге деле рахмат. Ырларыңар чыгып атат, ноокатларыңар чыгарган ырларыңарга биз оо жооп жаратууга аракет кылып атабыз. Кудай кааласа ушул жыйынтыгын чыгарабыз деп ойлойбуз. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү иш-чарабыздын катышуучулары, урматтуу маданият кызматкерлери, урматтуу Кыргыз Ата айыл өкмөтүнүн тургундары, урматтуу жетекчилер. Бүгүн мына көптөн эже катары бар нерсени чыгарсак болот экен, мына ийримдерди көрсөттүңөр, топ түзүп топту көрсөттүңөр, баардыгы эле бирге Сатырак эмес, баардыгы эле Акбулактан чыкты, Айылдардан чыгып атат, Акбулактан чыкты, Кыргыз Ата эмеден маданият үйүнөн чыкты, баарынан эле төртөөнөн чыгып атат. Ушул ишиңерди дайым улап кеткиле, Алтынбектен көбүрөөк иш-чараны кандай уюштуруунун усулдарын үйрөнгүлө, Алтынбек суранып кетет элем. Өзүң аткарган ишти кандай жол менен бир иш-чараны уюштурганды үйрөтүп койсоң, Кудай буйрса, булардын иши жакшы болуп кетет. Себеби өкмөт тарабынан буларга өтө жакшы шарттар түзүлгөн. Боркондук өтө начар деди элек, бүгүнгү өтө жакшы. Дайым жакшы болуп калыппыз деп токтотуп койбогула ишиңерди. Кемчиликтер көп, эч качан иш бүткөн эмес, бүтүп калбайт. Кемчиликтер чыга берет.